Бул практикалык машыгуу буга чейинки пландын негизинде өткөрүлгөн сабактардын жыйынтыгы. Ар бир офицерлердин жана жоокерлердин канчалык деңгээлде даярдыгын текшерүү, түнкү ок атуу, душмандарды жок кылуу көп күчүрмөндүктү талап кылат. Мына ошондуктан татаал шарттарда тапшырмаларды аткаруу душмандарды жок кылууга даярдоо болуп саналат дейт 30-630 аскер бөлүгүнөн. Бул жерде негизинен автоматтан баштап чоң күчүрмөн унааларга чейин атат түнү. Ар бир курал жарактын түнкү атап турган түнкү ночной приборлору бар, техникалардын да ошондой эле ночной приборлору бар. Ошолорду колдонуп, өзгөчөлүгү түнкү шарттарда аскер кызматкерлердин тапшырмасын аткаруу. Түнкү көнүгүүлөрдү аткарууга аскер бөлүктүн күчүрмөн, оор техникалары да тартылган. Алардын катарында Т-72 үлгүсүндөгү танканын экипажы түнкү ок атууга алгачкы жолу катышууда. Мурун мындай түн ичинде болгон эмес, күндүзү болуп жүргөн, катышып жүргөн. Түн ичинде биринчи жолу катышып атам. Кыйыны, бирок кылыш керек да анча. Оңой эле кылсаң, аткарсаң оңой эле. Мындай көрүнө берет кыйын элечи. Түн ичинде ок атуу көнүгүүлөрүн мында тажрыйбалуу офицерлер менен бирге катардагы жоокерлер да аткарышты. Аскер бөлүктө кызмат кылганына 3 ай болгон Исламбек автомат менен бутаны мээлеп даяр турат. Бул деген биз мекенди коргошубуз керек. Ар кандай кыйынчылык болушу мүмкүн мекенди коргоодо. Ошо биз даяр турушубуз керек. Эч ким билбейт душман каяктан келет, качан келет. Күндүзү келиши мүмкүн, кеч келиши мүмкүн. Биз ошого даяр турушубуз керек. Машыгуу маалында танк Т-72, БМП-2, 23 калибрлүү зениттик курал жана өздүк куралдары автомат менен пулеметтер колдонулду. 30-630 аскер бөлүгүндө түн ичиндеги взводдук ок атуу боюнча масштабтуу машыгуусу Баткенде алгачкы жолу өткөрүлдү.